Кыргыз элине Кудай сактасын келе турган жамандыктардан, келе турган тоскоолдуктардан биз чогуу жеңип чыгабыз. Ошон үчүн бүгүнкү машыгууну ийгиликтер гана каалайм. Бүгүнкү машыгууда сиздерге анан жакшы мындай биримдикте жакшы өткөрүп алууга аракетиңиздерди жумшаңыздар. İçki İşler Ministrinin içki askerlerinin 77 asker bölümünün özlü kuramı Коопсуздук 2023 боюнча өзлөрүнүн тапшырмаларын аткарып, бизге коюлган тапшырма бул блокпост боюнча болчу. Ушул блокпост боюнча тапшырмалар эң мыкты деген деңгээлде аткарды дейм. Буга чейин өзлүк курам күнү түнү менен даярданып, атайын ушу бүгүнкү Коопсуздук 2023 окуу жайын өткөргөнгө чоң салымыбызды коштук деп ойлойм. Коопсуздук 2023 командалык машыгууда Жалал Абад шаарында 3 күндөн бери болуп отурат. Бул машыгуунун артынан биз көп нерсени үйрөнүп алдык. Жогоруда айтылып кеткендей, муну биз дагы өткөргөнгө даярбыз. Кудай буйруса, биз андай кетирилген кемчиликтерсиз өткөрөбүз. Бизге ошол тапшырма түшкөндөн баштап биздин облустун бардык аймагында тапшырмалар берилип, ошо тапшырмага ылайык бардык жумуштар аткарылды. Биздин ошо жергиликтүү бийлик, коргоо министрлигинин
ички иштер министрлиги менен бардыгы менен чогуу биргеликте ошо коюлган тапшырмалардын бардыгы биз тараптан аткарылды. Ушу жылдын пландаштырылган команда штабтык мобилизациялык белгилешкен учениябызды жыйынтыктап атабыз. Биз азыркы убакта ушу бардык коюлуп кеткен тапшырмалардын баарын тең толугу менен аткардык деп эсептесек болот.